Азыркы учурдагы мамлекеттик саясатка кандай баа бересиз? Бийликтин багытына. Все познается в сравнении деп айтат го орустар. Бардык нерсе салыштырмалуу жол менен аныкталат. Мына азыр чет өлкөдө жүрөбүз да, барып келип жүрөбүз. Чет өлкөдө барсаң көзүң сүйүнүп го, кечинде чыксаң баягы башын экрандар, каякта карабасаң стройка жүрүп атат, жолдордун баарында тең тиги тяжелый техника ары бери аралап жүрөт дегенде, ошонун азы карасаң бизде. Кечкисин чыксаң бардык жерде башын экрандар иштеп, курулуш жүрүп атканы. Курулуш деген бул индикатор экономиканын. Курулуш жүрүп атканы бул ошо экономиканын стабилдүүлүккө баратканынын көрсөтмөсү. Кыргызстанда азыр сөз болуп атпайбы, мода. Мурун эле кылып койбойт беле деген. Ушинтсе болот экен да деген. Чынында жолдорду салып атышат, миңдеген квартиралар түзүп атат. Бишкектин ортосунда эмес, нарынга барсаңыз дагы, Баткенге барсаңыз дагы жана анча чоң имараттар, МВДга 100 машина канча тапшырышты президент барып. Жалпысынан 2000ден ашык машина тапшырылды 3-4 жылдын ичинде. Болуп аткан иштердин акча каражаты демек ар жака кетип аткан экен да. Бизнесмендер көбөйүп кеткен жок. Же болбосо чет элдик инвесторлорубуз кичине кошулду, бирок мурункуга салыштырмалуу эмес. Ошол эле акча, ошол кездеги эле колдонуп жүргөн мамлекеттик органдар, ошол эле элдин саны, бирок мурункуга салыштырмалуу эселеп көзгө көрүнүп атат го. Мурунку бийликтин кетирген эң чоң каталарынын бири деп мен жаран катары айткан укуктумун, анткени азыр көргөзүп койгондон кийин тигилерди жакшы көрүп кала албайт экенсиң. Ошол эле каражаттарды, значит, бир топ, бир уч бөлүшүп жарып жүргөн экен да. Деген ойго мен эле эмес, тиги айылдагы аксакалдар ушундай ойго келип атат. Айылда жолдун өмүрү салынбаган асфальт салынып атса, тиги чырак жарыгы кирип атса, хотя бы ошону кылып коюшпаптыр да деген ойдо сравнительно абдан алдыда деп эсептейм да. Бул дагы баягы предел эмес. Бул дагы негизинен болчу нерсе болчу, бирок тилекке каршы мурункулар жасабаганды азыркылар кылып атышат деп мен төрдө айта алам да.